Ерлан Батырбеков Тоолу Алай районундагы жаш милиция кызматкери. Болгондо да жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу багытында иштейт. Ал үчүн мектеп окуучуларына тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат. Каарманыбыздын айтымында азыр өткөл курактагы өспүрүмдөр менен иштөө бир топ кыйын. Бирок жолун таап ар бир бала менен жекече сүйлөшүп, тил табышып иштейт. Анын натыйжасында Алай районунда жыл башынан бери балдар арасында бир да мыйзам бузуу катталган жок. Психолог болушун керек да биздин иштечи негизи. Ар бир бала менен сүйлөшө билиш керек. Баягы кээ болот, урушуп келе алып айтпай, неме ошолор менен ал психолог болуп сүйлөшүү жолун билиш керек да. Урду сокту болбош керек биздин иште. Жаш милиционердин атасы, чоң атасы жана тай атасы да кыргыз милициясынын тарыхында жазылып калган кызматкерлер. Алардын жолун жолдогусу келген Эрланда жаш кезинен бул кесипке кызыга баштаган. Тилеги орундалып, иштеп баштагандан бери жакындары тажрыйбалары менен бөлүшүп, колдоп турушат. Ата-акесин улап атабыз дем. Менен балам кайтап иштесин, ата-акесин деп. Чоң атасы деген, тай атасы иштеген, милиция болуп пенсияга чыккан. Анан Эрлан балам иштеп атат азыр эми. Күнүгө айтып турам. Этият бол, только түп-түз иште. Тияк жаман нерселерге аралашпа деп күнүгө эле айтам. Милиция кесибин түйшүгү оор, ага чыдап, күн-түн дебей иш алып барууга үй бүлөсүнүн колдоосу керек. Милициянын иши оор. Кээде 3-тө, 4-тө чакырып калат, барганга туура келет. Настроениясы жок болуп келсе дагы үйдө күлүп жайнап келет бизге. Күлүп жайнап тосуп алабыз. Азыркы учурда 3 баланын ата-энесибиз. 3 муундан бери милиция кызматын улантып келе жаткан жаш милиционер бул кесипти аркалап келе жатканына сыймыктанат. Анткени ал үчүн мамлекетте коомдук коопсуздукту сактап, мекенге кызмат кылуудан өткөн бакыт жок. Айжаңыл Турду Маматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.